Мен Алатоо 24-кө жооп берип атам. Калганыңарга чоңураак. А башкаларга жооп бербейсизби? Жооп бербейм. Эмнеге? Почему? Лицо, ваше лицо мне не нравится. Да, и только из-за Очень этого? неприятное лицо ваше, да. Только из-за этого? Да. Вам только лицо не нравится? Да. Почему? Некоторые журналисты, вот вы мне нравитесь. Да? А почему ее лицо не нравится? Ну не нравится мне. Я с не виноват, тут что-то не нравится. УКМК тойгуналы Абдраимовду кармады. Чүй облусунун мурдагы губернатору Абдраимовдун БШКнын төрагасы болуп турганда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Билдирүүгө ылайык, ал өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып, Ысык Ата районунун Жээк айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлерин 95% акциясы өзүнө таандык болгон Кайнар Жабык акционердик компаниясына аянты 11,2 гектарга болгон таштанды таштоочу жайды бекер бөлүп берүүгө мажбурлаган. Ошону менен бирге Ысык Ата райондук администрациясынын буйругуна ылайык Кайнар Жабык акционердик компаниясы 2015 жылдан баштап белгиленген тилкеде бардык санитардык, экологиялык нормаларды сактоого милдеттендирилген жана түзүлгөн келишимдер боюнча Кант шаарынын мэриясы 2015 жылдан бери катуу тиричилик таштандыларын жок кылып туруу үчүн ай сайын 250 000 сом Кайнар Жабык акционердик компаниясына төлөп турган. Бирок Кайнар Жабык акционердик компаниясы таштанды таштоочу жай уюштуруу менен гана чектелип, катуу калдыктарды жок кылуу боюнча эч кандай санитардык нормаларды сактабаганы аныкталды деп билдиришти УКМКдан. 2022 жылдын 30 апрелинде жогоруда көрсөтүлгөн фактылар боюнча УКМК тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 4 бөлүгүндө каралган кылмыш белгилери боюнча алдын ала квалификациялоо менен кылмыш иши козголуп, аталган кылмышка шектүү катары Абдраимов кармалып, УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын УКМК тиешелүү ыкчам тергөө иш-чараларын улантууда. Булак Супер кечи.